Кайрагач айылынын экинчи көчөсү бул. Азыр дагы 100 метр жүргөндөн кийин центральный жолго түшөм. Ал жакта ылдамдуулуктун аябай күчтүү өтүп атканын көрүүгө, байкоого болот. Ал жака видео камера коюп, ылдамдуулукту акырындатуу боюнча ошол жол белгилерин коюп, анан видео камераларды орнотуп, элдин коопсуздугунун алдын алса өкмөт, аким ушулар аябай жакшы болмок. Анан айыл өкмөтү, райондук администрациянын жетекчиси Нурлан Байкеге дагы кайрылабыз. Учурда мына бул жакта эч кандай видео камера жок. Ал эми жол белгилери коюлган эмес.